кабылданатын болот. Биринчиден жанагы суармалуу жерлерде өспөй калып, суу тапшылыгы менен байланыштуу өнүм өспөй калган жакта, ол жакта жанагы ЧС жарыяланып, төленет болот. Чыгымдардын баардыгы өтөлүп, республикалык бюджеттин тарапынан төленет. Экинчи маселе, оңунда да премьер-министр Айткан колдоду. Бул шараны берилмей жаткан карызы болуп жаткан субсидиянын баардыгын дер кезде жылдамдатып төлөө маселеси. Биринчи жаңағы ЧС-те чыгым өтөө маселесин баары қазір шешилип жатыр. Бүгүнкү күнү ведомстволук келишим менен өтүп жатыр. Менин оюмча келесі аптада шешим кабылданып, акчанын баары сузуп жатыр. Бул жакта 3,7 миллиард теңге күтүлүп жатыр. Экинчи маселе, 16 миллиард дедим, ауыл шаруашылыгы баскармамыз келди биздин. Негизи 10 миллиардтан жук субсидия төлөнүү маселеси, жылдамдатып төлөнүү маселеси да шешилип жатыр. Онун есеп кысаптардын баардыгын биз каржы министрликке берип коюп, күн сайын облустук әкимчилик баскармалар каржы министрлиги менен жұмыс істеп, сол акчаны тездетип өңүрүбүзгө жеткизип алып, товар өндүрүүчүлөргө жеткизүү маселеси. Онда да пысыктап жатыр.